Кутман кеч, саламатсыздарбы? Келиңиздер, бүгүн биз сиздер менен акысыз түз эфирдеги практикумубузду баштайбыз. Азыр мен бул жака сиздер үчүн арналган атайын презентацияларды чыгарып коеюн. Келиңиздер, анда баштадык. Келиңиздер, кошулуп баштай бериңиздер. Бүгүн биз сиздер менен буюрса, бүгүн эртең 2026 жылга карата максаттарыбызды жазып жана аны кантип ишке ашырууга болот. Дал ошол максаттарыбызды ишке ашыруунун үстүнөн 2 күн бою иштейбиз. Кошулуп баштаңыздар. Келиңиздер, биринчи кезекте биз сиздер менен азыр байланышты текшерип алалы. Мен кандай угулуп жатам? Эгерде жакшы угулуп жаткан болсом, анда плюс белгилерин коюп кетсеңиздер. Плюс белгилерин комментарийге коюп кетиңиздер. Эгерде жакшы угулуп жаткан болсом, эгерде жакшы угулбай жаткан болсом, анда минус койсоңуздар болот. Көп нерсе бизде ниеттен көз каранды. Биз сиздер менен именно ошол ниеттин үстүнөн иштешебиз. Так, аны. Так. Так, плюс белгилери коюлуптур. Сонун рахмат. Келиңиздер, анда байланышты текшерип алдык. Анда эмесе келиңиздер, мына 2026 жылыбыз дагы башталды. Именно ушул жаңы жылыбыздын эсебинен биз сиздер менен мына бүгүн биринчи жолу түз эфирден жолугуп атабыз. Бул жолугуу дагы албетте жөн гана эмес, именно жаңы жылга карата максаттарыбызды жазып, анын үстүнөн иштөө. Ошол эле учурда биздин окуучуларыбыз ар тараптан катышат. Бир гана Кыргызстандан эмес, бир гана Бишкектен эмес да, түрдүү Кыргызстаныбыздын областтарынан, шаарларынан, райондорунан, айылдарынан жана ошондой эле башка мамлекеттерден катышат. Ошондуктан келиңиздер, комментарийге ким кайсы жактан жазып жатат, калтырып кетсеңиздер, ким кайсы жактан катышып жатат. Ал эми Telegram сиздер комментарийге жазсаңыздар болот, бул жактан чыгып. Биз түз эфирди 2 күн бою катары менен Телеграмда жана Инстаграмда 2 күн бою катары менен алып барабыз. Сиздерге мүмкүн болушунча албетте Инстаграмга киргениңиздер жакшы, анткени биздин негизги разборлорубуз да, мен разборлорду жасайм. И ошол разборлордун көпчүлүгү бизде Инстаграм баракчабызда жүргүзүлөт. Ошондуктан болушунча Инстаграмга киргенге дагы аракет кылсаңыздар болот. Ал эми Инстаграмга киргенге мүмкүнчүлүгүңүздөр жок болсо, анда Телеграмдан дагы катыша берсеңиздер болот. Вау, караңыздар, Алабукадан дейт, Италиядан дейт, Турция, Анталиядан дейт. Кызыл Кыядан бар экен, Волгоград, Жетегүздөн, Ош шаарынан, Аксы районунан, Москва шаарынан, Ош шаарынан, Лейлектен, Баткенден дейт. Караңыздар, ар тараптуу да. Бизде ушунчалык изденген, ушунчалык өнүккөн, өзү менен өзү иштеп өнүгүп жаткан айымдарыбыз абдан көп. Бул албетте бизди кубандырат да. Анткени айрыкча айымдар өнүккөн сайын бул мамлекеттин, дүйнөнүн, үй-бүлөнүн өнүгүүсүнө абдан чоң салымын тийгизет. Андыктан өнүгүп, өсүп жаткан айымдар жана мырзалар, азаматсыздар деп айтмакмын. Сиздер дагы дал ушул 2 күнгө эң сонун ниеттериңизди коюп, именно ушул максаттарыңыздарды ишке ашыруунун үстүнөн иштегенге дагы ниеттериңиздерди коюңуздар. Караңыздар, сиздерге айта кетчү нерсе, бул 2 күн сиздерге аз болобу, көп болобу да,
кандайдыр бир чууданы күтүү болобу да, кандай күтүү болсо дагы баардыгына ишенип өзүңүздөрдү мактап, мен азаматмын, мен изденип атам, менин каалаган жашоом, менин кыялымдагы жашоом баардыгы ишке ашат деген ниет менен сөзсүз түрдө ушул 2 күндө чогуу болуңуздар. Алла Кудан дейт да, мен өзүм Алла Кудан болом. Менин жерлештерим дагы бул жакта биз менен чогуу түз эфирде отуруптур. Кош келиңиздер. Келиңиздер, анда бисмилла деп баштадык. Сөзсүз түрдө ручка бараңыздар болуш керек жаныңыздарда. Сөзсүз түрдө жаныңыздарда суу болсун. Себеби дегенде биздин өзүбүз менен иштегенде, максаттарыбыз менен иштегенде биздин көп учурда мээбиз напрягать этет. Мээбиз комфорттон чыккысы келбейт. Анан каршылыктар болуп баштайт. Көргүсү келбей баштайт, уккусу келбей баштайт, жактырбай баштайт. Булардын баардыгы сиздердин мээңиздердин, сиздердин мага эмес, же эфирге эмес, сиздердин максаттарыңыздарга карата макул болбой жатканы, тоскоолдуктары деп айтсак болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө жаныңыздарда суу, ручка, тетрадь и анан на всякий случай платочка болгону жакшы. Анткени биз практика жасап жаткан учурда же башкалар менен иштеп жаткан учурда же максаттар менен иштеп жаткан учурда биздин эмоцияларыбыз көтөрүлөт. Эмоция деген бул күлүшүбүз мүмкүн да, эстешибиз мүмкүн. Ошон үчүн жаныңыздарда ушул нерселердин баардыгы чогуу сиздер менен болсун. Жана ошондой эле ушул 2 күн бою мен 2006 жылдан бери Академия мастера сборов деп Москвада окуп, бүгүнкү күндө Кыргызстанда Москвада окуган талдоочу бери жана психолог, аналитикмин. Өзүмдүн жасаган разборлорумду сиздерге дагы акысыз ушул 2 күндө жасап берем. Андыктан бул ушунча разборлорду алып, мүмкүнчүлүктөрдү алып, сиздер дагы эң сонун результат алганга аракет кылыңыздар. Так, келиңиздер, анда кийинки слайдты чыгарайын. Да, биринчи кезекте албетте ниетиңиздерди, максаттарыңыздарды, кыргызда айтат го, ниетиңди түз кой дейт го. Анын сыңарында биринчи эле кезекте ниетиңиздерди түз коюңуздар. Кана эмне экен көрөйүнчү, эмнени берет экен десеңиздер, албетте эмнени бергенди көрүп эле кетип каласыздар. Ошон үчүн ниетиңиздерди түз коюп, мен ушундай 2 күндүк акысыз сабакты катышайын, максаттарымды жазайын жана ушул максаттарым ишке ашсын деп отуруңуздар. Анткени мен дал ушундай башка айымдар менен мына 21 болгондо, ошондо быйыл 26 жыл, 6 жылдан бери иштешип келем да. Ушундай түз эфирден жана биздин курстарыбызга катышып дагы эң сонун результаттарды жараткан айым мырзаларыбыз абдан көп. Жана сиздер дагы дал ошол айым мырзалардын катарында болушуңуздарга тилектешмин. Так. Ал эми жакында дагы бизде жашоо өзөгү курсу башталганы турат, 10-чу потокта. Ал жакта дагы биз сиздер менен эң сонун результаттарга карата белектерибиз дагы берилет. Келиңиздер, анда биринчи кезекте сиздер менен биз азыр максат жазалы. Анан бул жакта максат жазуу инструкциясы, карыздан чыгуу жолдору, акысыз разборлор болот деп бул алдын ала бүгүнкү күн жөнүндө да айтылган. Жана курстарда да ушундай мүмкүнчүлүктөрдү сиздерге дайыма беребиз. Ал эми максат жазганда мен сиздерге инструкциясы деп айтып жаткандай эле кантип максатты туура жазабыз, ошол жөнүндө бир аз түшүндүрүп айтып берейин. Анан сиздер менен максат жазабыз. Максатты жазганда биз жөн эле отуруп алып эле ручкабызды, барагыбызды алып алып эле жасай бергенибиз туура эмес. Эмнеге? Анткени максатты жазып жатканда биз көбүнчө, мен да кайсы бир учурда ошондой айым болгомун да. Максат жазыш керек десе эле күйөөм менен урушуп атам, балдарым менен балдарымды уруп атам, акчам жок болуп атат, тигиге акчам жетпей жатат деп деле жаза берчү экенмин да. Албетте мен психологияда мына уже 9 жылдан бери өзүмдү издеп, укуп, билим алып келем. Акыркы 6 жылда уже башка айымдар менен, мырзалар менен бөлүшүп келем. Чындыгында өзүн баягы айтат го, өзүңдү оңош, бирөөнү окутуш оңой эле.
вот өзүң менен өзүңө келгенде ал өзүңө алым жетиш аябай кыйын болот экен дегендей эле мен дагы өзүмдү башкаруу өзүмө алым жетиш мага да оңой болгон жок. Дайыма өзүмдүн үстүмдөн дайыма тынбай иштеп келем. И ошол эле учурда билимимди, результат алган билимдеримди башкалар менен дагы бөлүшүп келем. Ошон үчүн келиңиздер биринчи кезекте максат жазуу боюнча айта турган болсок, максат жазып жатканда жакшылап угуп эсиңиздерге сактаңыздар. Максат жазганда биринчи кезекте терс сөздөрдү колдонбоңуздар. Терс сөздөр деген кандай? Ал карызымдан кутулайын деген сөздөрдү. Карыз деген сөз сиздердин максаттарыңыздан. Мисалы бүгүнкү күндө карыздарыңыздар канча карыз? Ал өтө маанилүүгө чоң мааниге деле эмес. Мисалы миллионбу, 100 миңби, 10 миңби, 10 миллионбу кандай карызыңыздар болсо дагы карыз жөнүндө максатта жазылбаш керек. Эмнеге анткени сиздер канчалык максат жазганда карызды эске салган сайын да ошончолук карыздарыңыздарды эле жаап жүрө бересиздер да. Канча иштейсиздер, кайра карыз жаалат. Канча иштейсиздер, өзүнөзү эле карыз түгөнбөйт да. Ошон үчүн максат жазып жатканда такыр карыз деген сөздөрдү колдонбойсуздар. Ооруп жаткан болсоңуздар, мисалы да, рахмат. Мисалы ооруп аткан болсоңуздар, оорубай калдым деген сөздөрдү колдонбойсуздар. Анткени оору деген сөз уже ме түшүнбөйт да, ме именно бул жакшы, бул жаман деп талдабайт. Ме кандай нерсе болсо эле кабыл ала берет. Ошон үчүн оору жөнүндө жазганда да оорубай калдым деп жазбаңыздар. Анын ордуна ден соолугум чың, мисалы кандайдыр бир оору менен ооруп же, ошо менен күрөшүп же, коркуп жаткан болсоңуздар, менин дайыма ден соолугум чың. Мисалы каныңыздар, мисалга айтып коеюн да. Мисалы каныңыздар сиздердики 90-га түшүп кетти дейин да. А бирок сиз каныңыздын 120 болгонун каалайсыз да. Гемоглобиним түшпөй калды эмес, гемоглобиним 120, 130 деп ушундай болушунча позитивде жазганга аракет кылыңыздар. Терс сөздөрдү колдонбоңуздар. Анын ордуна болушунча оң маани менен жазыңыздар. Ал эми карызды кандай кылып жазсак болот? Карызды мисалы сиздин бүгүнкү күндө миллион карызыңыз бар дейин, Мисалы бүгүнкү күндө миллион карыз деген бул акыркы учурларда оңой эле нерсе болуп калды окшойт менимче. Анткени карызы жок, почти адам жок эле болуп баратат барган сайын. Эмнеге? Анткени биз карыздын аркасынан көп учурда өсүп дагы атабыз да, ошол нерсени да эске алабыз. Мисалы сиздер бүгүн квартираларды рассрочка алып жатышыңыздар мүмкүн да, же бизнестиге кредит алышыңыздар мүмкүн, же үй бүлөгө кандайдыр бир, же бир тойго, например да. И сиздер ал акчаны мындайча айтканда алдын ала алып алдыңыздар да. Мисалы үй алсаңыздар алдын ала акчаны алып алдыңыздар дагы, алдын ала эле ал бар бир сиздердеги бүгүнкү күндөгү бар нерсе. Ал төлөнө турган нерсе, ошон үчүн аны карыз деп эсептебеңиздер дагы. Ал алдыда сиз төлөй турган акча. Мисалы миллион карызга алдыңыз, мен бир эле мисал гана айтам. Миллион, бирөөнүкү 10 миң, бирөөнүкү 100 миң, ар кимдики ар түрдүү да. Ошол акчаны кандайдыр бир айга бөлөсүздөр дагы. Мисалы миллионду бир айга бөлө турган болсо, бир жылга бөлө турган болсоңуз, мисалы айына 90 миңден түштү деп коеюн да. Ошондо сиз кирешеңизди айына 150 миң деп жазсаңыз болот. Карызымдан кутулдум деп эмес, айына 150 миң кирешеге чыктым. Мисалы миллион кирешең, миллион карызыңыз болсо, себеби дегенде сиз 150 миңден алган сайын 90 миңди төлөй бересиз, 60 миңди өзүңүзгө керек кыласыз. Туурабы? По-любому сизге калат кандайдыр бир бөлүгү. Мисалы 50 миң карызыңыз болсун дейин да. Сиз аны дагы кандайдыр бир айга бөлүп коюңуз. Эми баардык адамдардын зарплатасы 150 миң эмес да, бирөөнүкү 15 миң болушу мүмкүн да. Мисалы сиздин бүгүнкү күндө 50 миң карызыңыз бар, же 100 миң. Ошону канча убакытта бересиз? Мисалы 6 айда бересиз, 1 жылда бересиз да. Бөлүп коюңуз дагы. Мисалы 100 миң карызыңыз болсо, аны 1 жылга бөлүп коюңуз дейин. Давайте 6 айга бөлөйүн да. 6 айга бөлгөндө мейли. Где-то, грубо говоря, 20 миңден деп коеюн да. Аны сиз ай сайын кирешең 100 миңден кутулдум же 100 миң карызымдан кутулдум эмес, айына кирешем 50 миңге мисалы да. 50 миңге чыкты деп койсок болот. Мисалы азыркы учурда 20 миң аласыз. 20 миң карызымды берсем өзүм эчтеке калат эмес.
50 миңден кирешеге чыктым десеңиздер, анын 20 миңин каржына берсеңиздер, 30 миңи сиздерге калат. Туурабы? Ме ошондо комфорт шарт менен анан оңой чыгып кетесиздер карыздан. Мен өзүм дагы башымдан кайсы бир учурда ушундай чоң суммага карыз болуп, и ошол сумманы кутулуш үчүн карыздан кутулдум дегенде мен кайра карызга батып кете бергенмин. Качан кантип кутулганмын, именно сиздерге айткандай кылып эле бөлүп жазып, и ошол нерсени жазып кете бергенмин да. Мисалы бул жакта жазып атышпайбы? Автошколага тапшыра албай жатам деп. Мисалы сиз тапшыра албай жатам деген максатыңызда тапшырыгыңыз келет. Сиз андан эмне аласыз? Мисалы мен автошколага тапшырдым, эң сонун практикаларды өздөштүрдүм да, экзамендерди эң сонун тапшырдым, праваны колума алдым. И оңой эле экзамендерди оңой эле тапшырып койдум, оңой эле сабактарды окудум, оңой эле практикадан өтүп кеттим деп максатыңызга жазып, плюс ошону жашоо өзгөрүү курсунда, мисалы биз 1-февралдан баштап жашоо өзгөрүү курсу болот, и ошол жакта күндө өзүңүз менен иштей берсеңиз, анда бут мээңиз акырында ишенип чыгат да, и ошол нерсени ишке ашырат. Ушул жерден дагы айта турган нерсе, мен сентябрь айында бизде жашоо өзгөрүү курсунун 9-потогу болгон. И ошол учурда мен максатыма жазганда жолдошум мага БМВ машина алып берди деп, белек кылды деп жазганмын. Алтытатын азыр каякта калды дебейм, жазганмын. И бир 3 ай өтпөй эле мага БМВ машинасы келди. Эмнеге анткени мен ал жакта күндү өзүм менен тынбай иштеп, мени ишендирген үчүн да, ошол максатым дагы ошончолук ишке ашты. Сиздерге да ушундай нерсени каалайм. Келиңиздер анда ушул мен сиздерге айткан нерсени сөзсүз түрдө жазыңыздар, давайте келиңиздер, анда баштадык. Анан сөзсүз түрдө бир гана акча, бир гана мамиле эмес, бардык мамилени бирдей алып кеткенге аракет кылыңыздар. Ипотека карыз болуп эсептелинеби? Ипотека деле карыз да, просто ипотеканы сиз кантип төлөйм, ушунча акча алдым десеңиз, андан бетер аркага кетесиз да. Анын ордуна сиз эмне дейсиз? Анын ордуна болушунча ай сайын, мисалы ипотекага айына 50 миң төлөсөңүз, кирешеңизди 100-га, 150 миңге чыгарганга аракет кылышыңыз керек. Ошондо сиз 50 миң ипотека төлөгөн акчаны оңой төлөйсүз. Туурабы? Давайте кеттик. 4 сфераны бирдей алып кеткен максат жазыңыздар. Акча, мамиле, ден соолук, сүйүктүү жумуш. Анан 2026 жылга карата максат деп темаңыздарды жазыңыздар дагы. Үй алганга кандай максат жазабыз? Үй алганга азыркы учурда кандай мүмкүнчүлүктөрүңүз бар? Сиз канча убакытта ошол үйдү ала аласыз? Мисалы бизде кээ айымдар бар да, үй алдым деп үйдүн үстүнөн үйгө үй алуу боюнча максаттарын жаза беришет. Бирок кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр менен эле, же балдары жардам берет, же жолдошу алып келет. Мисалы мен көбүнчө ушундай үй боюнча максатты жолдошума коем. Эмнеге анткени мен аял катары өзүмдү өнүктүргөн, өзүмдү сүйгөн, балдарына кам көргөн аял болгум келет. Күчтүү болуп, алдыга чуркап чыгып, үй ала калып, үй сала калгым келбейт. Ошон үчүн мен көбүнчө үй алдык деп жаза берем. Бирок үйдү көбүнчө менин жолдошум алат. Бүгүнкү күндө жолдошум уже 3-чү квартираны алды. Өзүнүн жумушунан иштеп эле именно ошол квартираларды алып, үйдү дагы толук камсыз кылат. Ошон үчүн айымдар айым болгонго аракет кылыңыздар. Жолдошторуңуздардын улуктугун кабыл алып, аларга дагы өнүүгө, өсүүгө, бизге акча таап келип, бизге белектерди бергенге дагы өзүңүздөргө уруксат бериңиздер, Так, да, бул жактан дагы сонун суроо келиптир. Давайте, анда баштадык. 4 сфера боюнча максаттарыңыздарды жазып баштаңыздар. Мамиле, үй бүлөдөгү мамиле, акча, өзүңүзгө мамиле да. Мамиле, акча дегенде үй, машина, саякат да, кийим, эмне деген акчага сатып алган нерселердин баардыгы бул акча сферасына кирет. Мамиле сферасына бул сиздин өзүңүз менен болгон мамилеңиз, балдарыңыз менен болгон мамиле, ата-энеңиз менен, бир туугандарыңыз менен болгон, жолдошуңуз менен болгон да, чөйрө менен болгон мамилелериңизди жазасыз. Ал эми ден соолук бул сиздин ден соолугуңуз жана сиздин балдарыңыздын ден соолугу. Ата-энеңиздин ден соолугу жөнүндө жаза албайсыз. Алар жөнүндө жазбаңыздар.
эмнеге ата эне жөнүндө жаза албайбыз, анан жолдошубуз жөнүндө жаза албайбыз. Жолдоштор бирок аял жөнүндө жаза берсе керек. Жаза берсе болот. Анткени иерархияны сакташыбыз керек. Биздин ата энебиз жана биздин жолдошторубуз, аялдардын да, алар дайыма бизден жогору турат. Биз алар жөнүндө жаза албайбыз. Биз именно акча, мамиле, ден соолук жана сүйүктүү жумуш. Сүйүктүү жумушту биз орусча предназначение деп айтабыз. Көбүнчө да эмнеге, анткени биз бул дүйнөгө кандайдыр бир максат менен келгенбиз. Кызмат кылуу максатында келгенбиз. Туурабы? Элге мисалы мен бүгүнкү күндө кандай кызмат кылып жатам? Менин бүгүнкү күндө кызматым именно адамдардын өзүн өзү өнүктүрүү боюнча, түрдүү психологиялык тоскоолдуктарын жеңүү боюнча, психикаларын дагы тоскоолдуктарын жеңүү боюнча мага именно психология ушунчалык жагат. Ошон үчүн 9 жылдан бери уже врачтардын деле окуусундай эле болуп калышат, меники деле 9 жылдан бери тынбай бул билимди алып келем. Дагы деле азыркы учурда Москвада окуйм, магистратурада, Бишкекте окуйм, магистратурада, алдыда дагы ала турган билимдерим, пландарым аябай жогору. Ошон үчүн бул менин предназначением деп эсептейм. Мага жагат. Бир эле учурда хобби, бир эле учурда мага жагат. Мен психологиясыз өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Себеби мага ушунчалык жүрөгүмө жаккан жумуш. Бул именно предназначение деп аталат да. Келиңиздер, анда жазыңыздар. Анда баарыбыз тең азыр 12 минут убакыт берейин да, 20:45ке чейин максаттарыбызды жазып, 2026 жылга карата деп шашылбастан отуруп алып, 4 сферага максат жазыңыздар. Мындай кылыңыздар, болушунча кенен жазбаганга аракет кылыңыздар. Себеби дегенде азыр кенен жазганга бизде убакыт жок. Бирок сабак бүткөндөн кийин эртеңки күнгө чейин максаттарыңыздарды кенен жазып келсеңиздер болот. Азыр болушунча айына мынча акча таптым да, ушул нерселерди алдым, үйдү алдым, машинаны алдым, муну алдым, мындай кийиндим, мындай нерсем бар, бул жака саякатка бардым да, мамиле мындай, күйөөм менен мамиле мындай, болушунча позитивдүү, ден соолугум жакшы, сүйгөн жумушум мындай, ал жумушумда мындай результаттар болду деп болушунча кыска, нуска, бирок сиздерге түшүнүктүү жазганга аракет кылыңыздар. Албетте, карыз боюнча бүгүн баардык темада сиздерге сүйлөшөбүз. Давайте кеттик анда. 11 минут 45 минут өткөндө кайрадан улантабыз, кеттик.
Дағы 5 минут уақытыңыз бар. Бұл жаққа комментарийге жазбаңыздар. Мақсаттарыңыздарды болушунча тетрадқа ручка менен түшүргөнгө аракет кылыңыздар. Эгерде азыркы учурда сиздердин тетрадты ручкаларыңыздар жок болсо, анда комментарийге жазган. Комментарийге эмес, именно телефонго жазганга аракет кылыңыздар, Комментарийге жазбаңыздар, пожалуйста. Болушунча тетрадка жазыңыздар. Биз бул жакта качан баштайсыңар дейт. Биз уже 40 мүнөт, жарым саат болду баштаганыбызга. Биз азыркы учурда максат жазып жатабыз. Ниет, максат. 2026 жылга 4 сферадан максат жазып жатабыз. Сиз дагы кечигип киргендер, сиздер дагы ручка бараңыздар да алып максат жазыңыздар. 2026 жылға мақсат жазышымыз керек, Пожалуйста, комментарийге жазмаңыздар деп дагы бир жолу айтам. Тетрадыңыздарды алып, ручкаңыздарды алып, тетрадка ручка менен жазыңыздар, колуңуздар менен. Бизде нейрондук моторикабыз иштеш керек, ошондо биздин мээбиз дагы именно ушул жазылган нерсени кабыл алат. Дагы 3 мүнөт убактыбыз калды.
жылжып баратат. Максаттарыңыздарды акырындык менен токтотуп баштаңыздар. Биз бүгүнкү сабакта көптөгөн 2026 деги эле келечектеги алдыга карай жазылган максаттарыбызга уже жазып баштадык да, аягына чыкпай калышыңыздар дагы мүмкүн, чыккандар да болушу мүмкүн да. Сиздер канчалык максатты көп жазсаңыздар, ошончолук жакшы. Эмнеге? Анткени бул илимий жактан дагы изилденген. Алдына көп максат коюп жашаган адамдын өмүрү дагы ошончолук узун болот экен, ошончолук ден соолугу дагы чың болот экен, жана ошончолук бактылуулугун дагы сезип жашайт экен. Анткени жашоо бул өзү максат, туурабы? Ошон үчүн көп учурда мен 2021 жылдан бери көптөгөн айымдар менен, мырзалар менен, бизнесмендер менен иштешип келем. Айрыкча бизнесте иштеген адамдарда алдына эч кандай максат койбой эле, мына бүгүн жумушка барыш керек, ошону аткарыш керек, анан келиш керек, жашаш керек деп эле мындай эч бир максаттын үстүнөн максат койбой эле иштей беришет да. Мен түшүнбөйт. Турушум керек экен, жумушка барышым керек экен, анан келишим керек экен, анан кетишим керек экен. Кыргызча айткандай, барды, келди, билди жок болуп эле барасың, келесиң, бара бересиң, келе бересиң, жумушту иштей бересиң, этегенде результат жок дегендей эле максат койбойбуз. Ошон үчүн биз дайыма жылдын башында ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип турабыз, дайыма максаттар менен иштейбиз. Ошол сыяктуу дал ушул максаттарыңыздар менен мына сиздер менен бүгүн, эртең 2 күн бою катарынан иштеңиздер. Анан дагы да алдыда эң сонун мүмкүнчүлүк мына 1 февралдан баштап дал ушул максаттардын үстүнөн 1 ай бою фокус коюп, түрдүү блоктор менен арылып, мисалы негизги максатка жетпей жатканыбыздын себеби эмне? Себеби бул биз өзүбүзгө уруксат бербейбиз. Биринчиден уруксат бербейбиз, экинчиден түрдүү энергиябызды алган түрдүү блокторубуз бар, үчүнчүдөн биздин максатыбызга фокусубуз жок. Жолдо машинаны айдап кетип аткандай эле, мисалы жолдо машинаны айдап кетип атасың, жашоону элестетип эле да, максатты койдук. Максат бул биздин машина айдап кетип аткан бизбиз деп коелу. Биз рульда отурабыз. Бирок көбүнчө биз эмне дейбиз? Өзүбүздүн кетип аткан жолубузду карабай эле жаныбыздагы машинаны карашыбыз мүмкүн, ал машинанын ичиндеги адамдарды карашыбыз мүмкүн, же шаарларды карашыбыз мүмкүн. Башка жакка алаксып кете берип эле алдыдагы жолубузду көрбөй эле, анан мындайча айтканда биздин максаттарыбыз аварияга учурай берет. Жетпейбиз максаттарыбызга. Жетсек дагы бир кыйынчылык менен жетебиз. Да, эмнеге? Анткени биздин ошол максат деген машинабызга фокусубуз жок. Биз тигинин машинасын, тиги шаарды, тиги адамдарды карап атып эле ал кандай алаксаган бизде эмне болушу мүмкүн? Бул албетте биздин капачылыктарыбыз, биздин таарынычтарыбыз, биздин түрдүү блокторубуз, биздин түрдүү абортторубуз, биздин түрдүү секреттерибиз жана биздин түрдүү капачылык, таарыныч, өзүбүздү сүйбөгөндөрүбүз. Именно ушул бизге кереги жок эле нерселер биздин энергиябызды ала берет дагы, анан максаттарыбыз ишке ашпайт. Ошон үчүн 1 февралда баштала турган жашоо өзү курсуна дагы сиздерди чакырмакмын. Тем более бул максат, бул сабак өтө арзан баада. Алдыда келе жатат. Мына февраль айында Кудайым буйрса орозо айы башталганы турат. Дал ошол орозо айына карата сиздер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк берүү максатында 1 февралдан баштап мен сиздер менен күндө эрте мененкиси бул жакка 5:00 дегендей эле күндө эрте менен турам дагы. Ошол жактан сиздер менен күндө эрте менен саат 5-тен 6-га чейин кантип максат коебуз, ага кандай фокус коебуз, кандай блоктордон кантип арылабыз, сабакты дагы, практиканы дагы кандай кылып оңой максатыбызга жетсек болот. Именно ушулардын үстүнөн күндө мен сиздер менен өзүм запись сабактарды бербейм, дароо айтам. Мен өзүм турам саат 5-те, сиздер менен күндө иштешем. Эмнеге бул сабакты сиздерге бүгүнкү күндө берип жатканымдын себеби, мен өзүмдүн жашоомдо мисалы биз
бир нерсе менен жашоодо бир нерсени баштасак да саат эмне деп айтабыз. Эмнеге жумушум болбой атат, эмнеге мен мынтип атам, эмнеге менин акчам жок болуп атат, эмнеге мен кыйналып атам дей беребиз, туура? Анын ордуна биз түн күндө эрте менен туруп бисмилла деп ыраазычылык айтып намаз окусак намазыбызды окуп алып, же сабактан кийин намаз окуп алып, бизде эми ушул жашоо өзөгүнө келип намазын тургузган окуучуларыбыз аябай көп. Себеби деген намаз эрте менен окулган үчүн биз намазыбызды тургуза албай жүрө беребиз. Уйкудан колубуз бошобойт мындайча айтканда да. Ошол эле учурда эрте менен туура ниет койсок, жашоом дагы ошо эң сонунда өзгөрөт. Мисалы мен ушул максат жашоо өзөгү курсун өзүм үчүн биринчи кезекте 2019 жыл өзүм менен иштеп баштаганмын. 19 жылдын ноябрь айында иштеп, күндө эрте менен туруп, бирок мен бир турганда 1 ай, 2 ай, 3 айга чейин күндө эрте менен 5те турчумун, ыраазычылык айтчумун, эрте менен багымдат намазды окучумун, максаттарды окуп, практикаларды жасап, ошол менин айтылган иштеп жаткан ниеттерим, азыркы сиздер менен чогуу жазган максаттарым меники 1 айга жетпей эле ишке ашып баштачу да, анан колум бошобой калчу да, анан уже жасай албай калчумун, тура албай калчумун, чарчап калчумун да. Көрсө азыр ойлоп көрсөм каршылыктар иштечү экен да. Ошон үчүн сиздер дагы эгерде ушул максаттарыңыздарды ишке ашырууну кааласаңыздар, анда албетте сөзсүз түрдө максаттарыңыздардын үстүнөн именно ушул болгону 1000 сом элестетиңиздер. Сиздер 1 ай бою менен чогуу болосуздар. Болгону ошол 1 айлык курс 1000 сом. 1000 сомду максаттарыңыздарга жетүү үчүн табасыздар деп ишенем. Барыңыздардын колуңуздардан келет, барыңыздар каалайсыздар. Ошон үчүн сиздер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк жашоо өзөгүнө сөзсүз түрдө катталсаңыздар болот. Жашоо өзөгүнө катталуу боюнча комментарийге дагы жазып кетиңиздер. Ал эми мен сиздер менен мына бүгүн эртең жөн гана иштебейм. Албетте сиздер менен именно ошол максаттарыбызга тоскоол болгон блокторду бүгүн дагы сиздер менен табуунун үстүнөн иштешебиз. Жана ошондой эле жашоо өзөгүнүн курсуна дароо 1000 сомду салсаңыз, сиз үчүн өмүр бою калган максатым орундалат курстары белекке берилет. Максатым орундалат, сырдуу диагностика, миллиондук практика жана аң сезим тренажерлор дагы сиздерге өмүр бою белекке калат. Бул сабактарды дагы мен окуучуларыма айтып жаткан, Жусупова, сиз эмне үчүн бонустук сабактарыңызды бекер берип атасыз? Ал жакта деген сиздики деген билесизби канча сомдук сабактарыңыз бар? Сиз деген аларды акчага беришиңиз керек дейт. Мен чындыгында окуучуларыма болушунча результат жаратканын каалайм дагы. Мына ушул сабактарды белек алыңыздар дагы, өзүңүздөр менен өмүр бою иштей бериңиздер деп айтам. Так. Жана ошондой эле бул жашоо өзөгү курсу эмне менен дагы айырмаланат башка? Мисалы ушулга чейин дайыма жашоо өзөгү курсуна катышып келгендер үчүн айтып коймокмун. Бул жакта биз өзүбүзгө күндө тапшырма беребиз. Мен сиздерге тапшырма берип турам. Сиздер ошол тапшырманын ичинен иштейсиздер. Мисалы, бул жакта ички тирек деп атат да, менин туруктуу кадамым. Орусча айтканда дисциплина. Менин дайыма дисциплинада болгонум бул менин күчтүүлүгүм, менин күчүм. Ошол эле учурда биз максат койгондо ишенимсиз кое беребиз. Ошол максатыбызды түшүнбөйбүз. Да, эмне үчүн коюп атам деп деле түшүнбөйбүз да. Ошол максатыбызды түшүнбөгөн жөнүндө да мен сиздерге азыр бир нерсени айтып берейин да кыскача, Мисалы, мен жакшы машина алгым келчү, бирок кайсы машина алгым келгенин түшүнчү эмесмин. Кандай машина алсам деп көпкө чейин ойлонуп жүрдүм. Анан былтыр март айында Дубайга барып калдым, апрель айында. Анан ал жакта менин группалашым, мени менен чогуу группалашым Дубайдагы X7 BMW айдап келди да. Ошол BMW X7-дин ичине түшкөндө менде ушунчалык бир башкача сезимдер пайда болду да. Көрсө мен жакшы машина дегенди каалай бериптирмин, бирок ал максатымды түшүнбөптүрмүн. Именно ошол машинага түшүп, анын ичиндеги болгон сезимдеримди сезип, жана машинанын ичиндеги аура деп коет да. Машинанын ичиндеги комфорту, качествосы,
ушунчалык BMW-ны көрүп калсаңыз түшүп жүргөн адамдар, айымдар билесиздер да, BMW кандай машина экенин. Ушунчалык машинанын кооздугу, комфорттуулугу, ыңгайлуулугу мага ушунчалык жакты да. Ошол күндөн баштап мен BMW алам деп баштадым. Бирок мен чындыгында билген жокмун, ал BMW-нын акчасы каяктан келет, кантип келет, эмне болуп келет деп билген жокмун. Ошентип март айынан баштап мен BMW менен ооруп баштадым да айтканда. BMW хочу BMW, блин, мага өлө жакты деп прям себеби жакшы машина алгым келет деген менен мен аны түшүнбөй эле жакшы машина дей бердим да. Ошон үчүн менин мээм эмне машина каалап атканымды билбептир да. BMW X5, X7 деп атып, X7ге мен даяр болгон жокмун, чынымды айтайын. Мейли X5 деле ала берейинчи дедим дагы, анан максатыма жазып баштадым. Өзүмдүн акчамды мен көп билимге салам. Ошон үчүн жолдошум мага бул BMW-ны мага жолдошум белек кылат дей бердим, жолдошум белек кылат дей бердим. Анын үстүнөн иштей бердим. Мен ошол жаш өзөгүндөгүдөй эле күндө фокус коюп, кайра окуп, кайталап, эртең менен саат 5-те туруп алып иштей бердим. Анан ошентип менин жашоомо BMW келип калды да. Башка максаттарымды да мен силерге азыр бир эле мисал келтирип атам. Күндө дайыма кандай гана максат койсом дагы бүт баарына ушундай кылып иштейм. Кудайыма шүгүр, тез эле ишке ашат. Жана ошол эле мүмкүнчүлүктөр менен сиздерге дагы бөлүшөм. Жашоо өзөгү курсунда бул жакта мен өзүмө таянам. Сөзсүз түрдө өзүбүзгө болгон таяныч, максаттарыбызга жетиш үчүн бул жакта айтып тургандай жоопкерчилик бизге да. Биздин өзүбүздүн мисалы айтабыз, мен тез результат алгым келет да, менин темпим бул кандай темпте кетип атсам бул туура да. Анан өзүбүзгө сөзсүз түрдө кандайдыр бир убадаларды беребиз, кандайдыр бир өзүбүзгө чек коебуз, то есть башкалар биздин чегибизге кирип кетпеш керек. Мисалы, чек коюу жөнүндө айта турган болсок, ата-энебиз менен аябай аралашып кеткенбиз биз. Бир туугандарыбыз менен аябай монтип күйөөсү болсо деле, анын баласы болсо деле, аял болсо деле монтип аралашып кеткенбиз. Бул дагы аябай көп энергияны алат. Ал боюнча мен сабактан айтып берем. Анан тандоо боюнча дагы, жана угуу боюнча, өзүбүздү ыраазычылык боюнча дагы мен сиздерге аябай кенен маалымат берем. Именно ушунусу менен жашоо өзөгү башка жашоо өзөгү курстарынан айырмалат. Анан албетте блогтордун үстүнөн дагы иштейбиз. Сөзсүз түрдө булардын бардыгын мен сиздерге күндө азаздан берип атып түшүндүрөм. Бул ушунчалык майда кадам менен чоң результаттарга жеткен сонун сабакта. Болгону 1000 сом, бир айлык сабак 1000 сом. Бул эң сонун сабак сакталат да. Комментарийге номерлериңизди калтырсаңыздар, бизде сатуу менеджерлери бар, бизде аябай чоң команда иштейт. И сиздер менен байланышат дагы, дароо жашоо өзөгү курсуна катталууга жардам берет. Так, бул жакта чындыгында бул жакта айтып жатпайбы, мен 15 миллион жумшадым өзүмдүн билимиме деп. 9 жылдан бери билим алып келем. 9 жылдан бери өзүмдүн билимимди эсептеп көрсөм, чындыгында 15 миллион акча салып турмун. 15 миллион деген бул мындай бир аябай чоң үй деп айтсак болот. Эми ошол учурдагы да чоң машина да. Ошон үчүн мен чоң үй, чоң машинанын бардыгын жолдошума жылдырып койгонмун дагы. Эсеби эркек да. Эркекти эркек катары баркта баалагым келет. Эртеңки күнү анткени мен бүгүн жолдошумду эркек күчтүү катары бааласам, эртең менин күйөө балдарым күчтүү чыгат, эртең менин уулдарым күчтүү чыгат. Ошон үчүн мен айым болуп, аң сезимдүү болуп да балдарыма тарбия берип, өнүккөн, өскөн, өзүнүн жумушун сүйгөн гана айым болгум келет. Андыктан ушундай сиздердин алдыңыздарга мен Заткан Жусупова, талдоо чебери жана мастер Разборовмун. Так. Так, сиздерге берилген бул жактагы бул жактан дагы суранып атасыздар, чыгарып коюңуздар деп. Мына данныйын чыгарып коеюн. Бул жакта QR. Так, давайте азыр сиздер менен биз дал ошол максаттарыбызга жетүү үчүн 2026 жылга карата бүгүн биз максат койдук, туурабы? Именно ошол максаттарыңыздарга жетүү үчүн практика жасайлы. Макулсуздарбы? Жашоо өзөгү канча убакыт болот, окуу графигин жөнөтүп коесузбу? Курстун баасы болгону 1000 сом.
1000 сом 1 февральда башталат. 1 февральдан баштап 28 февралга чейин күндө эрте менен саат 5-тен 6-га чейин сабак болот. Бирок күндө турганда мен сиздерди мени көргүңүздөр келбей баштайт. Мен ошон үчүн 5 күн бою сиздер менен чогуу болом дагы 2 күндү самостоятельно берем. Себеби дегенде биз баягы аркабыздан тепкилегенде гана жасайбыз дагы. Тепкилебей койсо, ой бүгүн тур деген жок деп турбай коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мээңиздер самостоятельно өзү каалап, жоопкерчиликти өзүнө алып үйрөнүш үчүн суббота, воскресенье күндөрдү өзүңүздөргө берем. Суббота, воскресенье дагы өзүңүздөр туруп, максаттарыңыздар менен иштесеңиздер болот. Анан сиздер айтып жатышыңыздар мүмкүн. Мен жумушумдан бошобойм. Мен убактым болбойт. Мисалы мен Турциядамын, мен Москвадамын, мен Америкадамын, мен Кытайдамын, мен Кореядамын деген окуучуларыбыз көп болот. Эгерде башка жактан болсо дагы, болсоңуздар да катышсаңыздар болот. Анткени сабактын запистери сакталат дагы. Сиздер мисалы ошол сиздер жашап жаткан убакыттын, мамлекеттин же жашап жаткан шаардын убактысы менен саат 5-те туруп записти көрсөңүздөр болот. Анткени сабак болору менен 10 минутта 20 минуттадан кийин эле телеграмга сакталат. И мен телеграмдан дароо сиздерге жөнөтөм. Сабак телеграмдан болот. Телеграмдан сиздерге каналга каттайсыз, ошол каналдан сиздер сабакка катышасыздар. Атайын бир өзүнчө бир нерсени түзүү, анан мындай кыйын болбойт. Телеграмга эле киресиздер, и ошол жактан дароо эле сабак боло берет. Хорошо? Азаматсыз сонунда. Келиңиздер, анда ниет коюп курска катталуу боюнча комментарийге номерлериңиздерди калтырыңыздар. Ал эми мен азыр сиздер менен 2026 жылга коюлган максаттарыңыздардын оңой ишке ашуусу боюнча практика жасатайын. Терең дем алып демиңиздерди чыгарыңыздар. Биз азыр давайте сиздер менен акча боюнча жасайлы. Баарыңыздарга акча баарыбызга керек. Кээбиркилер айтат, ой мага акчанын деле кереги жок. Нет. Реквизит жиберем, мага байланышып коңуздар, реквизит жиберем дейт. Бул жакта биздин менеджерлер жазып атат. Менеджерлер, пожалуйста, сиздерге байланышкандарга дароо жооп бериңиздер, Мен окугам сентябрда. Да, вот Азаматсыз. Сиз менен сентябрда мен дагы бул жакта мен сиздерге эле айтып койсом, өзүм дагы максатымды жазам, өзүм дагы иштейм, өзүм дагы максаттарым менен иштеп турам. И анткени эмнеге? Анткени мисалы азыр сиздер 235 адам элестетиңиздер. Азыр 235 адам деген бул чоң эле количестводагы адам да, аябай чоң, көп да. И ошончо адамдын энергетикасы менен сиздер бир максат коюп атасыздар. Ошончо адамдын энергетикасы менен алдыга биз тез жыла алабыз. Бири-бирибиз менен бири-бирибизди түртүп кетебиз мындайча айткандачы. Ошон үчүн көпчүлүк менен түз эфирде максат менен эрте менен иштеген дагы бул аябай күчтүү энергетика. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз менен болуңуздар. Давайте. Азыр терең дем алып демибизди чыгарабыз дагы. Көзүңүздөрдү жумуңуздар. Көзүңүздү жумуп болушунча 2026 жылга ниет коебуз. Менин 2026 жылга карата коюлган максаттарым оңой ишке ашып, да, конечно, Кыргызстандын сааты менен 5-те болот сабак. Кыргызстандын сааты менен болот сабак. 2026 жылга коюлган максаттарым оңой ишке ашып, ниетим менен. Дал ушул жылдан баштап, мындан аркы жылдарымдагы эң сонун бактылуу жылдардан болсун деп биринчи ниет кылабыз. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Көзүңүздөрдү болушунча жумуп алыңыздар. Анткени көзүбүздү жумганда алаксыбайбыз, өзүбүздү угабыз көбүрөөк. Биринчи кезекте биз азыркы ушул учурдагы жашап жаткан жашообузга ыраазычылык айтабыз. Эмнеге? Анткени биз өткөн чакты кое бербей туруп,
ушул учурдагы жашообузду кабыл албай туруп биз алдыга кете албайбыз. Ошон үчүн биринчи кезекте аркаңызга бурулуп караңыз. Физически бурулуп карабаңыз, жөн гана визуально как будто аркаңызга бурулганыңызды көрүңүз. И ушул убакка чейинки жашап өткөн жашооңузду көрүңүз. Мисалы, ушул убакка чейинки жашооңузда өзүңүздү сүйгөн жоксуз. Алдыңыздан ушул убакка чейинки жашап жаткан өзүңүз жөнүндө эфирден, телевизордон көрсөңүз болот. Мисалы, мен өзүм жөнүндө айтайын да. Заткан ушул убакка чейинки заткан. Мен азыр алдыман бир телевизорду көрөм. И ал телевизордон өзүмдүн жашоом жөнүндө кино көрөм. Ал эмне кылды мисалы? Бул убакка чейин балким өзүн сүйгөн жок, өзүн уккан жок, өзүн баалаган жок, мамилеси жакшы болгон жок. Өзүңүздөрдү көрүңүздөр да. Дайыма эмнеге капа болуп келди, эмнеге наразы болуп келди. Мисалы, өзүңүздөрдү айта турган болсок, дайыма акчаңыз жетишкен жок. Же дайыма балаңыз ооруду, же өзүңүз оорудуңуз. Өзүңүздүн ушул убакка чейинки жашап өткөн жашооңузду телевизордон азыр как будто кино көргөндөй, чоң кинотеатрдан кино көрүп аткандай көрүңүз. И айтсаңыз болот. Туура, мен ушул убакка чейин өзүмдү уккан жокмун. Өзүмдү баалаган жокмун. Мисалы, көп ыйладым, көп кыйналдым. Мисалы, жолдошум мени баалаган жок, балдарым мени баалаган жок. Же көп иштедим, же балдарымдан алыс жүрдүм да. Оорудум. Же ушунчалык аракет кылып, канча аракет кылсам дагы результат жарата алган жокмун. Болушунча ушул убакка чейинки башыңыздан өткөргөн жашооңузду азыр көрүп айтыңыз, мойнуңузга алыңыз, признавайтесь. Мойнуңузга алыңыз. Туура, мен жашоомдо ушул нерселерди башымдан өткөрдүм. Терең дем алып, демиңиздерди чыгарып туруңуздар. Ушул учурда сиздин өткөн чактагы өзүңүзгө болгон сезимдериңиз кандай болуп жатат? Ага эмне деп кеңеш бергиңиз келди? Угуп көрүңүз. Эмне деп кеңеш бергиңиз келип жатат? Мисалы, ушул убакка чейин результат жаратам деп чуркаган, таң аткандан баштап кеч киргенге чейин жанталашкан, же балким тескерисинче эч нерсени каалабай жаткан. Өзүңүзгө караңыз. Эмне деп кеңеш бергиңиз келди? Балким өзүңүзгө чакырып кучактагыңыз келип атат. Жылуулук бергиңиз келип атат. Балким ал адашып калган баладай болуп жатат. Бир нерсе издеп таба албай жаткан болушу мүмкүн. И өткөн чактагы өзүңүзгө карап айтыңыз. Туура, мен ушул убакытка чейин, 2026 жылга чейин көп нерсени көрбөй жашадым. Капа болуп, таарынып, наразы болуп, өзүңүзгө айтыңыз, жашадым. Бирок мен дал ошол кыйынчылыктарым аркылуу бүгүнкү күнүмө жете алдым. Эми ошол кыйынчылыктарыңыздан алган сабактарыңызды айтыңыз. Мисалы, сиз 2026 жылга чейин көптөгөн жоготууларды, көптөгөн карыздарды башыңыздан өткөрдүңүз. Андан кандай сабак алдыңыз?
бирөө үчүн чамынып берине бергенди токтоткуңуз келди да. Өзүңүздү ойлобогонуңузду түшүндүңүз. Өзүңүздү сүйбөгөнүңүздү түшүндүңүз. Өзүңүздү биринчи орунга койбогонуңузду түшүндүңүз. Өзүңүздү мындайча айтканда унутуп калганыңызды түшүндүңүз. Эмне үчүн максаттарыңызга оңой жол менен жете алган жоксуз? Анткени сиз максатыңызга оңой жол менен жетүүгө ниет даже кылган жоксуз. Сиздин фокусуңуз только кыйынчылыкта гана болду. Ошон үчүн кыйынчылыктарды өзүңүз жаратып жатканыңызды көрүңүз. Көрсө менин ушул күнгө чейинки жашоом мага менин жашоомдогу эң күчтүү сабактарды бериптир деп, ал сабактарга ыраазычылык айтыңыз. Балким жакындарыңызды жоготтуңуз. Ал эми ошол жакындарыңызды жоготкон учурда ал жакындарыңызды, мисалы атаңызды жоготкон болушу мүмкүн, апаңызды, балким бир тууганыңызды, балким балдарыңызды да, ал адамдарды баалаганды, сүйгөндү үйрөндүңүз. Ата-энени баалап сүйгөндү, жакындарды, адамдын жашоосун жогору койгонду үйрөндүңүз. Дал ошол сабактарыңызга ыраазычылык айтыңыз. Мен ыраазымын. Менин ушул убакытка чейинки жашоом, башымдан өткөргөн жашоомо, өзүмө жана менин жашоомдо болгон түрдүү окуяларга, менин жашоомдо болгон адамдарга ыраазымын. Жана мен ушул убакытка чейинки жашоомду баарын ыраазычылыгым менен кой бердим деп кой бериңиз. Жана ушул учурда кимге ыраазычылыгыңызды айткыңыз келди? Балким апаңызга ыраазычылык айткыңыз келди. Балким жолдошуңузга, балким балдарыңызга, балким жакындарыңызга айткыңыз келди. Балким баардыгына айткыңыз келди. Дал ошол адамдарга ыраазычылык айтыңыз. Менин жашоомо келип, мага сабак бергениңер үчүн, себепкер болгонуңар үчүн ыраазымын. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Сиз алдыңызга койгон максатыңызга азыр энергия керек экенин түшүнүңүз. Ал эми ушул убакка чейин сиз энергияңызды аркаңызды көздөй, өткөн жака, башыңыздан өткөргөн окуяларга кетирип жатканыңызды түшүнүңүз. Эми ал жака энергияңызды жумшабаганга чечим кабыл алыңыз. Мен мындан ары энергиямды өткөн чакка эмес, алдыга, өзүмдүн максаттарыма жумшайм. Өзүмдүн каалоолорума, өзүмдүн үйүмө, машинама, бизнесиме, ден соолугума, саякатыма жумшайм. Эми өткөн чакты кой берип, ыраазычылыгыңызды айтып, алды жагыңызга караңыз. Ушул учурда азыр ушул жерде отурган өзүңүздү угуңуз. Ал максаттарга ким жетет? Биздин тетрадтарга бүгүн жазылган максаттарга ким жетет? Результаттарды ким жаратат? Биз жоопкерчиликти башкаларга бербейбиз. Өзүбүз жаратабыз. Мен жаратам. Ошон үчүн азыркы менде мен болбосом, азыркы менин жашоом болбосо, мен ошол результаттарды жарата аламбы? Жарата албайм. Ошон үчүн азыр өзүңүздү сезиңиз. Айтыңыз. Өзүңүзгө кайрылыңыз. Мисалы, мен өзүмө кайрылам. Ызаткан, мен сени сезип жатам. Мен сени угуп жатам. Көрсө менин алдыма койгон максаттарыма жете турган, жеткире турган биринчи кезекте жоопкерчиликтүү бул ким? Мен экенмин. Жаратканымдан сураган дагы менмин да, туурабы? Ошон үчүн жаратканымдын белеги бул менин жашоом экен.
жаратканын берген жашоомду баалап ыраазы болуп, мен эң бактылуу жашоодо жашайм. Мен эң бактылуу болом. Мен сүйүктүү жар болом, сүйүктүү айым болом, сүйүктүү эне болом, ийгиликтүү айым болом. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүкүн айтыңыздар. Ийгиликтүү мырза болом. Терең дем алып, демиңиздерди чыгарыңыздар. Деп өзүңүздү азыр ушунчалык жакшы көрүп жатканыңызды, өзүңүздү угуп жатканыңызды түшүнүңүз. Өзүңүзгө ишенип жатканыңызды, өзүңүздү колдоп жатканыңызды түшүнүңүз. Анткени сиз өзүңүздү колдогондо, өзүңүздү укканда, өзүңүздү сүйгөндө анан алдыга оңой, жеңил жыла аласыз. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Эми алды жагыңызды караңыз. Эми алды жактан дагы телевизорду көрүңүз, чоң кинотеатрды көрүңүз. Дал ошол кинотеатрда сиздин максатына жеткен өзүңүздү көрүңүз. Мисалы алдыда канча акча таап атам деп жаздыңыз, ушундай ден соолукта деп жаздыңыз. Ошол акча таап аткан сизди көрүңүз. Ошондой ден соолукта жашап жаткан, ошондой жашоодо жашап жаткан, ошондой бизнести жашап жаткан, ошондой машинаны минип жүргөн, ошондой үйдө жашап жаткан. Сиз эмне деп азыр титратка 2026 жыл дегиле келечектеги жашооңузду жазсаңыз, ошол жашоодо жашап жаткан телевизордон өзүңүздү көрүңүз. Көпкө чейин ошол жака фокусуңузду коюп туруңуз. Үй бүлөңүз менен саякаттап жүргөнүңүздү көрүңүз. Сиз каалаган машинаны, сиз каалаган үйдү да, сиз каалаган кийимди алып жатканыңызды көрүңүз. Сизде кандай сезимдер болду? Эгерде жагымдуу сезим болсо жакшы. Ушул учурда кандайдыр бир жагымсыз сезимдер болуп жатса, мисалы катуу толкунданып жатасыз, же ыйлагыңыз келип жатат, же кабыл ала албай жатасыз. Анда айтыңыз: өзүмө уруксат бере албай жаткан программаларды жок кылам. Коркуп жаткан программаларды жок кылам. Ишенбей жаткан программаларды жок кылам. Терең дем алып, демиңизди чыгарып, сизге жакпай жаткан сезимдерди жок кылыңыз дагы өзүңүзгө дал ушул максаттарыңызды, келечегиңизди кабыл алганга уруксат бериңиз. Кабыл алдым, өзүмө уруксат бердим. Эми дал ошол алдыңыздагы чоң кинотеатрдан көрүп жаткан жашооңузга азыр барыңыз. Ошол жашооңузду аралап жашап көрүңүз. Сиз азыр максаттарыңызга жеткен, сиз каалаган машинаны минип бара жатканыңызды, сиз каалаган үйдө жашап жатканыңызды, сиз каалаган ден соолукта жашап жатканыңызды, сиз каалаган мамиледе,
жашап жатканыңыз, сиз каалаган кийимди кийип жатканыңызды, сиз каалаган саякатта жүргөнүңүздү көрүңүз. Жана ушул нерсени сезимдериңиз менен, денеңиз менен кабыл алып жатканыңызды сезиңиз, көрүңүз. Түшүнүңүз, максатыңызды сөзсүз түрдө түшүнүүңүз керек. Түшүнбөсөңүз мээңиз ал нерсени кабыл ала албайт. Түшүнүңүз. Терең дем алып, ошол жашообузда жашайбыз. Болушунча ушул учурдагы сезимдерибизди эсибизге сактайбыз. Кандай үйдө жашадыңыз, кандай машинаны мендиңиз, кандай ден соолукта болдуңуз. Акча дей турган болсоңуз, ошол акчаңызды, мисалы ай сайын 300 000 десеңиз, 300 000 колуңузга кармаңыз. Кошелегиңизге салыңыз. Эгерде шотуңузга түшө турган болсо, анда телефонуңузду колуңузга алып, шотуңузду ачып атканыңызды көрүңүз. И шотуңузда ошол акчаңыз турганын көрүңүз. Эмне максатыңыз болсо, бардыгы азыр ишке ашканын көрүңүз. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Ушул учурдагы сезимдериңизди эсиңизге сактап, көзүңүздү акырындык менен ача берсеңиз болот. Азыр ушул жерге кайрадан келиңиз. Көзүңүздөрдү ачыңыздар. Акырындык менен көзүбүздү ачабыз, бирок сезимдерибизди эсибизге сактайбыз. Эми келиңиздер, кимде кандай сезимдер пайда болду? Ким кандай сезимдерди сезе алды? Бул жактан бөлүшүңүздөр. Комментарийге жазсаңыздар болот. Сезе алдыңыздарбы? Именно ушундай элестетүүнү, кабыл алууну, бир башкача сезимдерге бөлөнүңүздөр азырда. Именно ушул сезимдерди бир эле жолу жасап койгондо да, конечно, бизге жардам берет. Бирок сиздер 31 ай бою кайрадан күндө эрте менен туруп, күндө элестетиңиздер, биз күндө ушул максатыбызды жазабыз, күндө элестетебиз, күндө бир эле максат жазбайбыз, күндө ар түрдүү максат жазабыз. И күндө элестетип, күндө кабыл алганда, биздин мээбиз мындайча айтканда ишенип баштайт. Биз дайыма бир нерсени сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Эмне ушинтип койсо эле кантип ишке ашып кетсин деп. Эстеп көрүңүздөр. Сиздер бир нерсени ишке ашырганда дайыма биринчи ойлоносуз. Анан ал нерсеге аракет кыласыз, анан аны ишке ашырасыз. Кандай максат гана болбосун, ал эмнеден башталат? Биздин ниет кылгандан, ойлонуудан, анан пландан башталат. Ошол сыяктуу эле сиздер көп нерсени ойлоно бербейсиздер. Ошон үчүн көп максаттарыбыз ишке аша бербейт. Ал эми жашоо өзөгү курсунда биз фокусубузду именно ошол максаттарыбызга коебуз. И күндө ошол максаттардын үстүнөн ушинтип фокус коюп, 1 саат бою мен сиздер менен еще плюс блоктор менен иштейбиз. Мен азыр сиздер менен бул жерде блоктор менен иштеген жокмун. Себеби дегенде бизде көптөгөн тоскоол болгон блоктор бар. Аны биз именно ошол 1 февралдан баштап түрдүү блокторубуз менен иштеп баштайбыз. Сонун сезим келди дейт, азаматсыздар. Аябай кубандым, ыйладым дейт. Ойлогонум эле орундалып калып атат. Да, сонунда ойлогонубуз эле орундалып калат. Чындыгында биз максатыбызды оңой эле жаратсак болот. Бакытка балкыдым дейт. Сонун өткөн жакты элестеткенде өзүмдү аяп ыйлагым келди дейт. Да, вот. Сонун кабыл алдым. Ишке ашсын да.
Аха, да, молодец. Эң сонун сезимдерди жазып атасыздар. Азамат, ушул максаттарыңыздардын баардыгы ишке ашышына тилектешмин. Кабыл алыңыздар. Сонун. Мен чындыгында бул нерсеге өзүм ишенем. Мен өзүм ишенбеген нерсени калп айтып, ой, жасай бергиле, ишке ашат деп айта албайм. Себеби дегенде мен өзүм именно ушул максат коюунун үстүнөн дайыма иштеп келем. Жашоо өзөгүндө сиздер менен кошо иштеп атып, өзүм да аябай көп максаттарымды ишке ашырам. Андыктан менин полемде болуп, бири-бирибизди колдоп, жөлөп, таяп, вот 1 ай бою сиздер менен буюрса 1 февралда болгону 1000 сомго чогуу болобуз. 1000 сомдук эмне үчүн 1000 сом деп айтышыңыздар мүмкүн, эмне үчүн арзан деп айтышыңыздар мүмкүн, же эмне үчүн кымбат деп айтышыңыздар мүмкүн да. Менин чындыгында баалуу сабактарым аябай көп. Кымбат деп айтсак болот да. Мен аны кымбат деп айтмак эмесмин, мен баалуу деп айтмакмын. Менин баалуу сабактарым аябай көп. Бирок менин бир эле учурда максатым дагы бар. Менин максатым көптөгөн айымдарга дал ушул баалуу сабактарды жеткирүү. Дал ошол баалуу сабактарды мен жашоо өзөгү курсу аркылуу жеткирем. Бирок сиздер ушул эле максаттарыңыздардын үстүнөн иштеп эмес, курс эмне жөнүндө, максатка түшүү жөнүндө эң сонун суроо. Азаматсыз жашоо өзөгү курсу эмне жөнүндө? Жашоо өзөгү курсу биринчи кезекте максатка жетүү жөнүндө. Максатка именно ошол 1 айда тынбай аткара берген сайын, мээ ишенген сайын максатты тез ишке ашыра турган сабак. Жана ошондой эле дисциплинага түшүрө турган сабак, энергияны туура жака колдонгон сабак, жана жеңил маанайырды дагы эң сонун алып жүрө турган сабак. Күндө эртең менен саат 5-те туруп сиздер дисциплинага түшүп баштайсыздар. Мисалы биз эртең менен туруп эле сразу эле жумушка жөнөйбүз. Туурабы? Же бир нерсени аткарыш керек деп кетебиз. А бул жакта сиз эртең менен туруп өзүңүзгө убакыт бөлгөндө, максатыңызга убакыт бөлгөндө, өзүңүздүн ден соолугуңузга убакыт бөлгөндө, ал жактан эртең менен туруп ыраазчылык айтабыз, намаз окугандар намаз окуйбуз, ыраазчылык айткандар ыраазчылык айтабыз, максат жазабыз, максаттын үстүнөн иштейбиз, физзарядка жасайбыз, суу ичебиз. Элестетиңиздер, аябай көп нерселерди 1 сааттын ичинде ушунчалык көп нерсени жасайбыз. Так мындай жашообузда биз эртең менен туруп эле жумушка барышым керек, үйдү жыйнашым керек, баланы карашым керек, же да башка нерсени кылышым керек деп атып эле алаксый беребиз. А бул жакта мен өзүм лично сиздер менен саат 5-те турам дагы, давайте кутман таң, саламатсыздарбы деп күндө сиздерге өзүм жандуу сабак өтөм. Андыктан менин энергетикалык полем менен жандуу сабактан болушунча чогуу болгонго аракет кылыңыздар. Жана ошондой эле жогоруда дагы айымдар жазып жатышат. Мага акыркы учурда курстун урааны бул туруктуу кадамдан чоң результат жаралат да. Себеби дегенде биз күндө эртең менен азаздан болсо дагы туруктуу кадам жасайбыз. И ошондон чындыгында чоң результат жаралат. Токтоп калбайбыз. Анткени токтоп калганда, мисалы, 1 күн жасайбыз, 2 күн жасайбыз, 3-чү күн токтоп калдыкпы, всё. Биздин токтоп калбаганыбыз бул эле өзү эле чоң жетишкендик. Анан биздин темпибиз бул биздин күчүбүз, бирибиз жай, бирибиз тез кетиши мүмкүн. Анан курс бул дисциплина жөнүндө, максат жөнүндө жана энергия жөнүндө. Бул аябай сонун. Эгер биз тыш жакта болсоңуз дагы катышсаңыз болот да. Сабактар сакталат, 1 ай бою сакталат сабактар. Февралдын аягына чейин сабактар дайыма чогуу болот. Сакталып калат, каналда калат сабактар. Так. Жана ошондой эле бул жакта мага жогоруда дагы айтып өтүштү. Мен азыр сиздер менен разбор менен иштеп баштайм. Разборго даярданыңыздар. Өзүңүздөр мени көрүп жүргөн болушуңуздар мүмкүн, YouTube'дан көргөн болушуңуздар мүмкүн, же биринчи жолу келип жаткан болушуңуздар мүмкүн да. Разбор жасайм, мен мастермин деп айтсам болот. И талдоо чебери, мастер разборов, ошол эле учурда психологмун деп айта алам өзүмдү. Талдоо чебери деген курсту дагы бүгүнкү күндө айымдарга берип келем. Бул именно келечекте психологияны өзүмдүн жашоомдо колдонгум келет жана
башка аларга дагы жардам берип психолог болгум келет дегендер үчүн бул эң сонун методика. Сиздер бул методиканы үйрөнүп алгандан кийин психологиялык билимди, жогорку билимди алып, психолог болуп келечекте психолог болуп иштесеңиздер дагы аябай чоң пайдасы бар. Психолог болуп иштөө азыркы учурда аябай сонун не деп коет эле? Престижный кесип. Мисалы биз Бишкекте окуйм да мен. Азыр айтат да, психологдор, силер деген азыр престижный психологдун, престижный кесиптин ээлерисиңер деп айтышат да бизгечи. Бул дагы аябай мен үчүн чоң сыймык. Ошондуктан эгерде психолог болгуңуздар келсе келечекте, анда бул аябай сонун методика, талдоо чебери методикасы. Ал дагы талдоо чебери методикасы дагы разборго катышасыздар, азыр разборго даярданып туруңуздар, Ал жакта дагы мен бүгүн сиздерге жашоо өзөгү курсуна дагы 10 жолдомо белекке берем. Даярдап туруңуздар. Белекти сөзсүз түрдө унутпаңыздар. Талдоо чебери курсунун баалуулуктары мен ал жакта сиздер менен өзүм 2 ай бою иштешем. Сиздер ал жактан менден разбор аласыздар. Курска 10-15 гана айым катышат. Жана Академия мастер разборов деп мен өзүм окуган академиянын сабактарына сиздерге жооп алып берем. Жооп эмес, доступ алып берем. Доступ алып берем жана сабакты бүткөндөн кийин дал ошол академиянын сертификаттарын алып берем. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө мен Академия эл аралык Инна Тилашинованын мастер разборов академиясынын генералдык амбассадорумун, элчисимин да. Инна Тилашинованын курстары сиздерге 1 жыл бою доступта болот. Менин дагы кыргыз тилине которулган сабагым доступта болот. И сиздер 2 айдан кийин, даже 2 айдын ичинде эле 1 айды окуп аткан учурда эле уже акчага разбор жасай аласыздар. Бул VIP тарифинде. VIP тарифи бизде бүгүнкү күнгө чейин 150 миңден болгон, азыркы учурда 200 миң сом. Сиздер эгерде бүгүн 5 миң, 10 миңден бұрын кылсаңыздар, анда дал ошол 150 миңдик баа сиздер үчүн сакталат. И сиздер бул талдоо чеберин окуп бүткөндөн кийин мастер разбору болуп, талдоо чебери болуп, сиздер дагы мендей разборлорду жасай берсеңиздер болот. Мисалы, эртең психолог болом дей турган болсоңуздар, психолог болгон учурда өзүңүздөрдүн практикаңыздарда дагы колдонуп иштей берсеңиздер болот. Талдоо чеберине келгенде дагы бир курс кошумча белекке берилет. Жана ошондой эле дагы бир сонун жаңылыгым сиздер үчүн. Мындай жаңылык эч качан болгон эмес. Менин окуп жүргөн историямда, мына 2021 жылы менде мындай жаңылык эч качан болгон эмес. Белек акция, талдоо чебери VIP жана Sexuality VIP деген 2 курсту бир учурда, бул экинчи тариф. Биринчи талдоо чебери тариф жөнүндө айтып кеттим. Азыр бул башка тариф. Белек акция, талдоо чебери VIP жана Sexuality VIP деген 2 сабакты сиздер бир учурда окуй аласыздар. Мындайча айтканда, сиздер 15 февралда башталат бул курстагы 2 ай болот. 1 жыл сабактарга доступ берилет. Бул жерде сиздер 5 сабакка дароо доступ аласыздар. И бул жерде сиздер кандай сабактарга доступ аласыздар? Талдоо чебери мастер разборов курсуна, Sexuality курсуна, бизнес разбор курсуна, myself курсуна жана мастер про курсуна доступ аласыздар. Бирок кайсы бир учурда мен өзүм ошол академияда окуп жүргөн учурумда бизде кандай окуганбыз биз. Мен өзүм окуган мүмкүнчүлүктү бүгүнкү күндө сиздерге болушунча жеткиргенге аракет кылып атам да. Биз ар бир сабакты, мен сиздерге азыр айтып кеттим го, 5 сабак деп. Ошол 5 сабактын ар бирин 150 миңден сатып алып окуганбыз. Ошондо элестетиңиздер, мен ар бир сабакты 150 миңден 750 миңге сатып алып окуганмын.
Ошол 750 миңге мен өзүм сатып алып окуган курсту мен бүгүнкү күндө Академия мастер разборовдун автору Инна Тиляшинова менен сүйлөшүп, анын амбассадорлугу болуп, анын амбассадорлугун 2 миллионго сатып алып, мен ушундай кыргыз айымдарына ушул билимди жеткиргим келет. Мага убакыт бергиле, мага мүмкүнчүлүк бергилечи деп суранып, алар макул болуп, мен азыркы учурда ошол өзүм окуган сабактарга доступ алып берем. Плюс сопровожденияны өзүм кылам. Жана менин жардамчым, кураторлорум жасашат. Алар дагы сертифицированный мастерлер, алар дагы окушкан академияда, сертификаттары бар. И Кундуз Таштанова дагы сиздерге жардам берип, кантип башкаларга разбор жасоо боюнча дагы доступ беришет дагы, жардам берет. И сиздер болгону ушул 5 курсту болгону 200 миң сомго аласыздар. Бул өтө сонун мүмкүнчүлүк. Мисалы, буга чейин талдоо чеберинин өзү эле 150 миң болсо, 2 эле курс ал жакта. Бир курс белекке берилет, бир курсту сатып аласыздар. А бул жакта сиздер мен именно жакында жаз майрамы келе жатат, менин туулган күнүм келе жатат, орозо келе жатат, Норуз келе жатат деп ушундай майрам, жазгы майрамдарга карата дайыма акция кылам. Окуп келе жатасыздар да. Ушул 5 курсту болгону 200 миң сомго берейин деген мүмкүнчүлүктү өзүмө уруксат бердим. Бул дагы аябай айымдарга сонун мүмкүнчүлүк. Эмнеге? Менин чынымды айтсам, негизги бергим келген максатым бул айымдар мен сиздерге сексуалити курсун окусун деп атам. Сексуалити курсу азыркы учурда ошондо сиздерге 50 миң сомго эле доступ алып атасыздар. Андай доступту эч ким алган эмес. Сексуалити курсун, мисалы, талдоо чеберди 150 миң окуп, бул жакта биздин окуучуларыбыз дагы бар. Талдоо чеберин 150 миңге сатып алып, бизнести 150 миң, 250 миңге сатып алып, кайра сексуалитини 150 миңге сатып алып окуган окуучулар бар. Эгерде болсоңуздар, комментарийге жазыңыздар. Ошондо сиздер ар бир курска акча төлөбөй эле 200 миң сомго 5 курсту алып окуп атасыздар. Элестетиңиздер. И 5 сертификат. Мындай мүмкүнчүлүк эч качан болгон эмес. Орусча айтканда, клянусь, өлүп кетейин. Мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Именно ушул жакында орозо, улуу орозо айы келе аткан үчүн, менин 46 жашым келе жаткан үчүн, менин алдыдагы жаз майрамдары 8 март, апалардын, айымдардын майрамы жана Норуз майрамы келе жаткан үчүн, именно ушул курсту сиздерге белек кылып берип жатам. Көрдүңүздөр да, бул мүмкүнчүлүктү пайдаланыш үчүн комментарийге номерлериңизди калтырып, талдоо чебери деп жазсаңыздар, сиздер менен биздин окуучуларыбыз, менеджерлерибиз байланышат дагы, сиздерди каттоого жардам беришет. Албетте, бул катталуу, бул курстар 15-inde башталат. Бул акция болгону 1 февралга чейин гана болот. 1 февралдан кайрадан мурдагыдай 300 миң, талдоо чеберин 150 миңге, сексуалитини 150 миңге аласыздар. Ошондуктан азыр ушул учурдан баштап 5 миңден, 10 миңден, 20 миңден салып берсеңиздер эле, билинбей эле 15 февралда алдыда 1 айбай эле бар, билинбей эле төлөп коесуздар. Бирок канчалык да бөлүп төлөгөнгө болот. Конечно, 15 февралга чейин бөлүп акырындан төлөй берсеңиздер болот. Жана дагы бизде сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Сиздер кеш тую деген мүмкүнчүлүктү колдонсоңуздар болот. М+ деген мүмкүнчүлүктү колдонсоңуздар болот рассрочкага. И аны сиздер кайра разбор кылып эле акчаны оңой эле кайра жаба аласыздар. Жана ошондой эле талдоо чеберинин дагы 2 түрдүү тарифи бар. Бул өзүм үчүн жана VIP тарифи. VIP тарифин буга чейин 150 миң сом деп айтып кеттим. Ал эми өзүм үчүн деген тариф бар. Ал жакта өзүм үчүн тарифи 60 миң сом. И азыр эгерде сиздер 1 февралга чейин катталсаңыздар, анда 50 миң сомго өзүм үчүн тарифине катталасыздар. Өзүм үчүн деген айтып тургандай эле талдоо чеберин сиздер өзүңүздөр үчүн үйрөнөсүздөр. Ал жакта сиздер разбор жасай албайсыздар. Так, талдоо чебери чындыгында бул эксклюзивдүү деген өзгөчө курс 15 февралда башталат.
2 айдын ичинде разбор жасап үйрөнүп, мына бүгүнкү күндө биздин окуучуларыбыз чындыгында 100 000, 200 000ге чейин киреше тапкан окуучуларыбыз бар. Киреше тапсаңыздар болот. Жана жогорку билим алып дагы психолог деген мүмкүнчүлүктөргө дагы ээ болсоңуздар болот. Мисалы мен бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй эле уже жогорку билимдүү, дипломдуу болуп, уже 1 жылдан уже диплом алам. Караңыздар, бул жакта дагы сонун мүмкүнчүлүк бар. Мисалы бул убакка чейин бизде талдоо випте окуган окуучуларыбыз бар. Талдоо випте окуган окуучуларыбыз үчүн сексуалити курсу болгону 100 000 сомго берилет. Ал жакта бизнес разбору берилет, myself берилет жана тренажер курсу берилет. Ал эми жаңыдан келгендер үчүн 200 000 сом деп жогоруда айтып кеттим. Мондай курстар берилет, бул жакка тренажер курсу берилет, караңыздар да. Жаңы клиенттер үчүн эгерде жок, мен только талдоону эле окуйм десеңиздер, анда 150 000ге келе берсеңиздер болот. Сексуалитини не хочу десеңиздер да. Бирок, конечно, мен сиздерге бул жактагы экинчи тарифти сунуштамакмын. Анан жок, мен өзүм үчүн эле үйрөнүп алайын десеңиздер, анда пожалуйста 50 000 сомдук өзүм үчүнгө келсеңиздер болот. Ал жакта сиздер кыргызча менин курсумду аласыздар. И все. Анан трансформация курсун 1 жыл бою доступка берип аласыздар. И зато разбор жасаганды үйрөнүп аласыздар. Азыр катталсак, катталган курс менен биз да сабак берсек болобу. Жашоо өзөгү курсу менен сабак бере албайсыздар. 1000 сомдук курс менен талдоо чеберинде сиздер разбор жасаганды үйрөнөсүздөр дагы. Серия разборов деп коет. Бир нече разборлорду жасасаңыздар болот. Ал жакта чындыгында мен өзүм башында талдоо чеберин окуп жаңы баштаганымда мен өзүм айына 300-400 000ге чейин кирешеге чыкчумун. Ошон үчүн мисалы азыркы учурда мен бир күндө разбор менен 100 000ге чейин кирешеге чыга алам. Бирок мен жеке разборлорду көп жасабайм. Жеке разборлорду сиздер жасасаңыздар болот. Мен именно окуучуларымдын жеке разбор жасагандарын каалайм. Ошон үчүн мен азыркы учурда разборду жасаганды үйрөтөм. Так, катталуу боюнча комментарийге номерлериңиздерди калтырыңыздар. Так, давайте анда поехали дальше. Бул жакта 5 000 сом, 10 000 сом менен уже брон кылып акцияларды сактап калсаңыздар болот. Давайте разбор деп жазыңыздар. Мен сиздерге азыр разбор жасайын. Разбордон кийин анан сиздерге жашоо өзөгү курсуна 10 белекти ойноталы. Давайте кеттик. Разбор деп комментарийге жазыңыздар. Мен сиздерди түз эфирге чакырам дагы, сиздерге разбор жасап берем. Разбор кандай, разборду эмне кылса болот, көрсөңүздөр болот. Чындыгында разбор деген эмне? Чындыгында разбордун жардамы менен сиз еще 20 минут. Разбордун жардамы менен сиздер кандай блогум бар, мен энергиям каяка кетип атат десеңиздер, вот именно ошол энергияңыздарды алып жаткан нерсени тапсаңыздар болот. Мен жашоо өзөгү курсунун катышуучулары үчүн буюрса 1 февралдан баштап окуп баштасаңыздар сиздер, мен ал жакта сиздер менен жума сайын чыгам дагы. Бир жумада 2 саат бою разборлорду жасайм сиздерге. 2 саат бою акысыз реалити разборлорду жасап турам. Только жашоо өзөгү курсунун катышуучулары үчүн гана. Андыктан ойлонбостон жашоо өзөгү курсуна келип, эң сонун нерселерди алып берсеңиздер болот. Так, анан дагы разбор жөнүндө айтып кетейин. Азыр түз эфирге чыгуу боюнча. Эгерде бул эфир сиздерге, бул эфир сакталат, бүгүнкү эфир, эртеңки эфир сакталат жана бул эфир YouTube'га киргизилет. Эгерде сиз мисалы уялып, тартынып, бүгүн менден разбор алып анан эртең мен үстүкүндө түз эфирден сага разбор чыктым эле, мен өчүрүп койчу, менин күйөөм көрүп калды, менин кайненем көрүп калды или там эл эмне дейт деген болсоңуздар, анда разбор деп жазбаңыздар. Же анын ордуна мага чындап айтканда абсолютно баары бир. Мен эч кимден коркпойм, тартынбайм. Эң негизгиси бул менин жашоом, менин бакытым, менин ийгилигим мага баары бир десеңиздер, анда пожалуйста чыга бериңиздер, эч кимден коркпосоңуздар. Анан жок окуй кой, эл эмне дейт десеңиздер, анда лучше разбор деп жазбаңыздар. Анткени сиздер чыккандан кийин биз сиздерди кыркып кое албайбыз. Биз анткени мен разборду акчага жасайм деп атпайм, а мен азыр бул жерден сизге бекер жасаган үчүн как компенсация катары сиз
ютубка чыгасыз, инстаграмга чыгасыз. Ошон үчүн пожалуйста тартынсаңыздар, анда чыкпаңыздар, разбор деп дагы жазбаңыздар. Давайте